Мусулмандын дагы бир асыл сыпаттарынын бири бул анын ар бир кылган амалында, ибадатында, тагыраак айтканда, жараткан жаратуучуна тобокел кылуусу. Ар бир ишти Аллах Тааладан натыйжа деп билүүсү. Аллах Тааланын ошол ишке натыйжа берүүчүлүгүн tan алуу сыпаты. Тобокел кылуу өтө мусулмандага керек болгон сыпаттардын бири, өтө мусулманды мусулман деңгээлинде, интеллектуалдык коом деңгээлинде көтөрүп турчу сыпаты. Тобокел Аллахка болгон тобокел биринчи Аллах Тааланын сыпаттарын үйрөнүү, Аллах Тааланын мына ошол ар бир чечимди кабыл алуудагы натыйжа Аллахтан экендигин билүү. Коомдук институттар бүгүнкү күндө философиялык жана академиялык ой жүгүртүүгө сиңирилген билим берүү системасы, андан келип чыккан коомдук жашоо институттары, сфералары албетте Кудайды четке кагат. Натыйжаны материядан деп билет. Эгер сен материяга жакшы мамиле кылсаң, андан натыйжа болот. Эгер сен жерди иштетсең, жерден түшүм аласың. Бул туура. Бирок жерден түшүм алуунун натыйжасы Аллахтан. Аллах түшүм берсе түшүм болот. Түшүм бербесе болбойт. 1 квадрат сантиметрге 10 тонна селитраны сеп бербейт жер. Эгер натыйжа Аллахтан болбосо. Бардык нерсе Аллахтан. Ошон үчүн Аллах субхана ва таалага тобокел кылуу деген ислам шарияты көрсөткөн тартипте, технологияда ишти аткарасың, жана натыйжасын Аллахка коесуң. Жана Аллах берген натыйжага ыраазы болосуң. Ал натыйжа сага жагабы, сага жакпайбы, сага ыңгайлуубу, ыңгайсызбы? Аллах Тааладан берилген натыйжага сен ыраазы болушуң милдет. Бирок бүт технологияны Аллах Таала көрсөткөндөй аткарсаң гана, өз башымчалык кыла турган болсоң, өз башымчалык кылып, өзүң билгендей кылып турмушуңду уюштурсаң, анан натыйжаны Аллахтан десең, бул адилетсиздик. Бул Аллахка доомат. Кызыңды тарбиялаган жоксун. Кызың сойку болуп кетти. Колмо-кол өтүп жүрөт. Канчасын оору менен жугузуп атат. Балаң канча кызды бактысыз кылды майкандап. Азырда никеси жок, бирөө менен жашап жүрөт. Анан эми Аллах ушинтип койду дейишке сенин укугуң жок. Сен тарбиялаган жоксуң аны. Аялың сени тоготпойт. Сени эр ордунда көрбөйт. Себеби үй бүлөнү албагып атат. Россияга чейин барып, байкуш темселеп иштеп көрүнгөн рекеттин таягын жеп келип багып атат үйдү. Сен пешенеме ушуну жазыптыр да дегениң бул доомат. Сен аялды аял ордунда караган жоксуң. Анын мойнуна отуруп алдың. Эркекти эркек сыпатында жүргөн жоксуң. Өзүң уурулук кылдың да пешенеме жазган ушул экен дегениң Аллахка доомат. Сен кылдың уурулукту. Тобокел Аллах Тааланын шариятында буйрулган нерсени буйрулгандай, анын пайгамбары көрсөткөн технологияда аткарасың. Анан Аллахтын өзүнө тапшырасың натыйжаны. Аллахым сенден кандай натыйжа болсо мен ошого ыраазымын дейсиң. Жана берилген натыйжага ыраазы болосуң. Эгерде кызыңды укмуш тарбияласаң, эгерде балаңды сонун тарбияласаң, аялыңдын кадырына жетсең, анан начар аял болсо, начар бала болсо, начар уул болсо, бул Аллахтын жазмышы экен десең жарашат. Жана бул Аллахтын жазмышы экен деп кылган мамилеңе да соо боласың. Куранда Аллах субхана ва тааланын Нур деген сүрөдө бир аяты бар. Өзү Куран мына ааламды да түшүндүрөт, адамдын да анын жашоосун да түшүндүрөт. Түшүндүрүп гана калбастан сунуштарды, формулаларды, технологиялык формулаларды үйрөтөт. Коомдук жашоонун бир формуласын Аллах субхана ва таала ошо Нур сүрөсүндө айтып атат. Жиркеничтүү аялдарга жиркеничтүү эркектер, жакшы аялдарга жакшы эркектер. Жиркеничтүү эркектерге жиркеничтүү аялдар, жакшы эркектерге жакшы аялдар. Эгер сен жакшы эркек болсоң, сага жиркеничтүү аял туш келбейт. Бул мыйзам. Суунун молекуласы, суунун атому 2 кычкылтек, 1 суутек, 2 суутек, 1 кычкылтектен тургандай эле, темир 1000 градуста эригенде эле,
суу 100 градуста буулангандай эле, 0 градуста тоңгондой эле мыйзам ченемдүүлүк. Эгер сен жакшы болсоң, сага жиркеничтүү аял туш келбейт. Эгер сен жиркеничтүү болсоң, сага жакшы аял туш келбейт. Аялым жаман дейсинби? Демек сен өзүңдө кесел бар. Демек сен туура эмес технологияда иш кылдың. Палау деген тамак бар. Плов деп коебуз го. Палоудун технологиясы бар. Биринчи майды да кылуу керек, сабизди салыш керек, этти кууруш керек. Анан күрүчтү жибитип коюш керек. Анан аны дымдаш керек. Өзүнүн технологиясы бар. Мына ошол эле градиенттерди, ошол эле сабиз, пияз, эт, май бардын алып туруп, күрүчтү алып туруп, башка технологияда кылсак, айталы биринчи күрүчтү салып, аны ысыткандан кийин сууну куюп, анан майды коюп туруп, анан этти коюп аралаштырсак, бул палау болду десе, бул түшүнүксүз бир бала болуп калды. Палау эмес. Жашоодо мына ушундай. Аллах Таала көрсөткөн технологияда жашайбыз. Натыйжаны Аллахтан күтөбүз, сөзсүз жакшы натыйжа берилет. Жана ал берилген натыйжага ыраазы болобуз. Мына ушу таваккелдик кылуу. Өзүбүз эч нерсени кылбай туруп, эми пешенеме жазганы ушул экен да. Дейби, бул өзүңдү өзүң алдагандык, надандык, караңгылык жана Аллахка доомат кылгандык. Намаз окубайсыңбы? Эми пешенеге жазганын көрөбүз. Пешенеге жазганы, ал сени оку деп буйрганы эки башка нерсе. Ал эки башка нерсе. Мына ошол нерсени биз акыйда маселесинде, акыйда деңгээлинде чечпегендигибизден. Намаз оку деп буйрулган бул сенин акылыңа берилген Курандагы сөз. Оку деди намазды. Имандуунун, мусулмандын сыпаты муну деп сыпаттады. Окубай жүрүү сенин өзүңдөн. Бул жерде натыйжа сенден, сага берилген ыктыярдан. Эгерде сен өзүң күндө туура эмес тамактансаң, күндө алаңдап ар бир аялды карай берсең көчөдө, анан 40-тан кийин балалуу болбой атсаң, натыйжа Аллахтан дейилбейт. Сен өзүң Аллахтын ошол натыйжасына себепкер болуп атасың. Аллах Таала сени эгер бардыгын өз убагында адал тамак менен жүрсөң, бир аял менен өзүңдү сактансаң, бузукулукка барбасаң, уурулук кылбасаң, коомдо тууганчылыкты бекем кармасаң, Аллах Тааланын аркандары менен жашасаң, сага бала бербей койсо, анда пешенеме жазган ушул экен десең болот. Жана ошо пешенеме жазганы ушул экен деп сабыр кылганың үчүн ошого жараша сооп, ажыр, сыйлыктарды аласың. Өзүң технологияны бузуп жашасаң, жана Аллах Таала берген натыйжаны өзүң себепкери болуп алган болсоң, Аллах Таалага доомат кылуу туура эмес. Бүгүн мусулмандын таваккел кылуучу сыпатынын негизги институционалдык өзөгү, мен айтат элем, аны жашоо технологиясын өздөштүрүүгө багытталыш керек. Жашоо деген эмне, аны кандай уюштуруу керек? Жашоо эмне өзү? Адам өзү ким бул? Эмне болгон макулук? Жана ал кандай жашашы керек? Мына ошону үйрөнүшкө багытталыш керек. Мен кандай жашашым керек? Эмнени жейишим керек, эмнени жебешим керек? Коом кандай болуш керек? Коомду кандай уюштурушум керек? Эркек менен аял кандай мамиледе болуш керек? Кошуна кандай болуш керек? Туугандар кандай болуш керек? Мен мамлекетти кандай башкарууум керек? Ажатканада кандай отурушум керек? Мына ошонун бардыгын изилдеп, ошонун бардыгын Аллах Таала буйргандай, пайгамбар көрсөткөндөй турмушка киргизип, анан Аллахка таваккел кылынат. Жана Аллах берген натыйжага ыраазы болунат. Шүгүр кылынат жакшылыгына, сабыр кылынат тарткылыгына. Ошон үчүн иман эмне дегенде Расулуллах айтып атат, иман сабыр жана шүгүр. Эмнеге? Жөлө чыдап коюудан эмес, жөлө ыраазы болуп коюудан эмес. Эмнеге десе, бүт технологиясын Аллах Таала буйргандай, пайгамбары көрсөткөндөй жасады, пайда болгон натыйжага же сабыр кылды, же шүгүр кылды. Мына ушунусу иман деди. Эмнеге иман? Себеби Аллах Тааладан экендигине иман бар. Бүгүн мусулмандын таваккел кылуучулугу мусулман үммөтүндөгү жетишпегендик кайра ордуна келиши керек. Таваккел кылуу керек. Технологияны Аллах Тааланын шариаты буйраган жашоону жашаган соң